Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, Маданият майданында биз дагы түз эфирдебиз. Бүгүн биз Орто калаадагы Маданият жаатында болуп жаткан орунттуу окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Биздин студиянын түз эфирде телефондор иштеп атат. Суроолоруңуздар болсо 65 42 33 65 42 34 номерлерин терип биз менен байланышсаңыздар болот. Бүгүн биздин Маданият майданында конокто Малик Ракишев агайыбыз, Бишкек шаардык мэриясынын Маданият жана Маданият башкармалыгынын жетекчиси. Орозобек Кашкаев агайыбыз, кыргыз руху фольклордук топтун жетекчиси. Токтогон Байсалов агай, Бишкек шаардык балдардын музыкалык мектептеринин директорлор кеңешинин төрагасы, номер 3 мектептин директору. Студиябызга куш келиптирсиздер. Эң алгач биз ушул Ордо калабызда жаңы эле коюлган башкы балатынын кандай жасалганын көрүп алып, андан кийин маекти уласак. Кайсыл гана доор болбосун, жыл алмашуу салтанаты бүткүл дүйнө жүзүндө өзгөчө өтөт. Бул майрамды утурлап, ар бир шаар алы жетишинче кооздукка бөлөнөт. Жаңы жылдык салтанатка биздин өлкөдө да өзгөчө маани берилет эмеспи? Андыктан борбордук аянтка башкы балатыны орнотуу салтка айланган. Жаңы жылдык балатыны орнотуу 12 декабрда башталган. Атайын техниканын жардамы менен коммуналдык кызматтар буга туура бир жума коротушту. Ага тазалык, жашылдандыруу жана Бишкек жарык ишканаларынан жүздөй киши катышып, мэрия, жада калса милиция кызматкерлери да кол кабыш кылышты. Быйыл жаңы жылдык символду түп орду менен жаңылоо чечими кабыл алынган. Кытайдан алып келинген бул майрамдык символиканын узундугу 25 метр. Өзөгүнүн диаметри 12 метр. Түркүн түстүү жарык чыгарган 64 000 лампочкалардын жардамы менен балатыга улуттук ою түшүрүлгөн. Балатынын отун жандыруу салтанатына миңден ашуун шаардыктар күбө болуп, аларга кыргыз эстрадасынын өкүлдөрү концерт тартуулашты. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен быйыл майрамды кандай жаңылыктар менен тосуп алалы деп атасыздар? Эми өтүп бараткан 2015 жыл жаман жылдардан болгон жок деп ойлойм. Быйыл албетте өзүңүздөр билесиздер, быйыл октябрь айында жогорку кеңешке шайлоо болду. Буга да маданият кызматкерлери активдүү катышып, ар бир жерлерде өздөрүнүн чыгармачылык топтор менен бирдикте концерттерин тартуулап, элдин маанайын көтөрүп келди. Эми атап айтсак, мына жаңы келе аткан 2016 жылы кандай маанада тособуз десек, 2 декабрда эле биздин мэрибиз Бишкек шаардык Борбор калабынын мэри Кулматов Кубанычбек кеңештин буйругу менен атайын иш-чаралар планы бекитилген. Ошол иш-чараларда коопсуздукту сактоо маселеси, ошол майрамдык шаардын көчөлөрүн, имараттарын, райондук акимчиликтерди, ошол имараттардын жанында болгон жерлерди майрамдык кооздоо маселелери каралган, коопсуздук маселелери каралган, өрт чыгып кетпеш үчүн өрт өчүргүч маселелери баардык камтыган иш-чаралар бекитилген. 393 буйрук менен ошонун алкагында азыр бүт шаардык кызматкерлер ошол алкагында эмгектенип келет. Эми атап айтсак, өзүңүздөр күбө болдуңуздар болуш керек. Мына жаңы эле эфирден берди го, ушу Ала Тоо аянтында узундугу 25 метр болгон жаңы жылдык балаты орноштурулган. Чынында эле буга абдан көп мээнет кетти. Андан тышкары ошол эле Ала Тоо аянтында курчап турган агропромдун имараттарынын баарын тең светодиодный атайын светтер менен жасалгалап, жаңы жылдык баннерлер илинип, быйыл өзгөчө мен кооз болду десем жаңылышпайм го деп ойлойм. Анан 19-ында өзүңүздөр билесиздер, ушу мэрдин катышуусу менен шаардык кеңештин төрагасы Кененбаев Алмаз Мукановдун катышуусу менен ушул жаңы жылдык балаты күйгүзүлдү. 1 сааттык, 1,5 сааттык ретро FM радиосу менен бирдикте биз атайын маданий иш-чара өткөрдүк. Эми аны биздин шаардыктар баамдайт болуш керек деп ойлойм. Ал эми 31-inde болсо биз ушу
саат эртеңки 10-дан баштап палата аянтында жылдагыдан башкачараак кылалык дедик. Былтыр болсо биз атайын Аяз ата менен Аяз кыздардын жөө жүрүшүн уюштурчу элек. Быйыл кичине башкачараак кылалык деп атайын автопоезд кылалы деп атабыз. Мен баардык кичине кээ бир иш чаралардын пландарын айтып койсом элге кызыкчы болуп калат дейм. Бирок ошондой автопоезд кылып, аерде Аяз ата, Аяз кыз, Дед Мороз, Снегурочка, анан быйыл кой жылы болсо эми жылы Кызыл маймыл жылы деп атабыз. Ошол персонаждар менен ушу Чүй проспектинен баштап проспект Мира, Ахунбаева, кайра Советский менен анан кайра Ала Тоо келип, ага чейин ошо биз жөө жүрүш жок, авто жүрүш менен машина атайын машиналар жасалгалап, ГАИнин тиги майынын кызматкерлеринин коштоосу менен ушу шаарды, калкыбызды майрамдык маанай түзүп, аларды куттуктап, анан Ала Тоо аянтына келебиз. Кандай машиналар болот? Алар унаалардын түрү кандай болот? Жаңы үлгүдөгү унаалар же эски үлгүдөгү унаалар? Албетте, эски үлгүдөгү унааларды койгондо болбойт го. Биз эми аерде карета болот. Аерде атайын жасалгалган машина автотрейлер болот. Аны жасалгалап, светодиод менен майрамдык маанайда жасалгалап, анан аерде үн күчөткүч аппаратурасы менен ошол элдерди майрамдык куттуктоолор менен өтүп, шаардын ушу Ала Тоо аянтына чакырмакчыбыз. Ушундай пландарыбыз бар. Андан рахмат агай, мен ушул жерден Токтогон агайга кайрылгым келип атат. Агай азыр жалпы жасалгалоо жөнүндө сөздөрдү айтып кетти. Ал эми маданий жаатында негизи бул майрамды чоңдорго караганда балдар аябай күтөт да. Балдарга кандай белектер, балдарга кандай маданий иш-чараларды дайындап атасыздар? Бизде Бишкек шаарында жалпы жөнүнөн 10 балдардын көркөм өнөр мектептери бар. Айта кетсек, 1 сүрөт мектеби, 2 көркөм өнөр мектеби, анан 7 музыкалык мектеп. Ар бир мектепте биз жаңы жылды тоскондо бул баягы салтка айланып калган. Балаты коюп, мектептин ичинде мүмкүнчүлүктүн болушунча жараша балдарды 2 топко бөлүп, майда балдар, жаш балдар, анан кичине чоңоюп калган өспүрүм балдар деп туруп, биз дагы жаңы жылды жакшынакай маанайда тособуз жыл сайын эле. Өзүбүздүн күчүбүз менен концерт номерлерди даярдайбыз, тамаша кичинекей оюндарды даярдайбыз. Мүмкүнчүлүктүн болушунча балдарга мындай жанакы Аяз атанын белек печкеги деген болот. Ал жерде таттуу, тарсылдаган, күрсүлдөгөн бир оюнчуктар менен аралаштырып туруп, балдардын көңүлүн көтөрүп, ошо жаңы жылды келип атканын, эски жылды узатып атканын сезип эсте калсын деген ниетте ошондой иш-чараларды өткөрөбүз. Өткөн жылдан айырмасы бул жылдын болобу? Бул жылда болот, себеби бул эл журтубуз баарыбыз эле айтып атабыз. Жыл тынч болду, мындай жанагы мурункудай бир жол тосмой андай мындай иштер болгон жок деп, ошол жаңы жакшынакай маанай ар бир мектепте, ар бир балага деле мындай жетет окшойт деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө ушу жаңы жылды тозгонго келген балдар өзгөчө мындай бир кубаныч менен, өзгөчө бир көңүлү көтөрүңкү болуп, жанагы аткарып аткан чыгармаларын, тамсилдер болобу, ырлар болобу, же мындай декламация айтабы, ошолордун баарын мындай бир көтөрүңкү маанайда да жакшынакай. Анан жыл сайын эле өзгөрүүлөр болот. Мисалы үчүн жаңы чыгармаларды киргизебиз программага, жаңы коллективдерди киргизебиз. Себеби биздин музыкалык мектептердин ичинде дагы ар кандай коллективдер бар. Мисалы үчүн би коллективи бар, кыргыз эл аспаптар коллективдери бар, фортепианодан окушат, үйлөмө аспаптардан окушат, кыл аспаптардан окушат, мына элдик аспаптардан окушат. Ошолорду биз жыл сайын бир жаңыртып, жакшы чыгармаларды алып, мурунтан угулбаган чыгармаларды алып, майрамдык маанайды жакшы көтөрүп тособуз деген ниетибиз бар. Мисалы мына 26-числода декабрда биз биринчи ёлкабызды буюрса ошо өткөрөбүз балдар үчүн. Кайсы жерден өткөрөсүздөр? Мектептен эле. Мектепте бизде мүмкүнчүлүк бар. Кичинекей жакшынакай мындай кире бериш жерибизде вестибюль бар. Ошол жерге балатыны жасап, биз дагы даярданып койгонбуз.
ошо 26-сында өткөрөбүз буюрса. Балдардын көңүлүн ачуу үчүн аябай чоң даярдыктар көрүлүп жаткан турбайбы? Каалоочулар болсо келе берсин, биздин эшигибиз ачык, жакшынакай маанайда тосуп алабыз. Негизи эле Ордо калаадагы маданий иш-чаралар бул башка шаарларга үлгү болуп келет да. Буга чейин деле мисалы биз Ордо калаада бир чоң балат орнотсок, башка Ордо калаларында дагы өздөрү коюп дегендей. Анан бул жолу ошондой атаңдаштык барбы? Негизи эле жалпы Кыргызстандагы маанай кандай деп ойлоп атасыздар? Кандай сезилип атат? Мен билбейм, бул кимдин пикири. Атаңдаштык болбош керек. Баарыбыз кыргыз эли болгондон кийин биз албетте адам баласы өзү умтулат экен да. Жылдан жылга бийик тепкичке чыксам, жылдан жылга жакшыракай иш-чараларды уюштурсам деп. Анан мен атаңдаштык деп бар деп айта албайм. Албетте былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл биздин балатыбыз абдан көрктүү болуп атат. Өзүңүздөр көрдүңөр, диаметри 12 метр деп, бийиктиги 25 метр деп. Чынында эле бул Кытайдан атайын заказ менен алынып келди. Эми ушул экини жакшынакай ушу жаңы жылды тосуу майрамдык иш-чараны биз дагы катуу кызыгандуу даярдык көрүп атабыз. Биздин да атайын тиги постановочный группабыз, топторубуз бар. Азыр ошо 31-индеги эртең мененки блок болобу, кечки блок болобу, кечки блокто дагы биз ошо биздин маданият башкарманын алдындагы баардык чыгармачыл топтордун колдоосу менен, ошолордун катышуусу менен, андан тышкары Кыргызстан обондору радио станциясы менен бирдикте саат 12ге чейин элибизге, калкыбызга, борбор калабызга келген конокторуна, меймандарга жакшынакай бир маанай түзүп, майрамдык шаң шөкөт өткөрөлү деп иш-чараларды уюштуруп атабыз. Негизи ошол боло турган иш-чараларга катыша турган топтун да бул жакта жетекчиси отурат. Буга чейин балаттын ачылышында дагы Кыргыз руху тобу өзүнүн жакшы чыгармаларын көргөздү да. Негизи эле сиздерде даярдык кандай? Бизде эми даярдык мына ушул Малик Кубанычбекович айткандай, шаардык ушу маданият тармагында көп эмгек жамааты эмгектенет. Мына ошо симфониялык оркестр, духовой оркестр, эл аспаптар оркестри, андан тышкары ошо доор фольклордук, Семетей ырбый ансамбле, анан Кыргыз руху фольклордук эстрадалык ансамбле. Анан бул жылдын жыйынтыгы деп сүйлөп атабыз. Жылдын жыйынтыгына чейин ушул шаарыбызда эмгектенип аткан баардык чыгармачыл жамааттар элибизге ушул жыл жаңыргандан баштап эле ошо маданий жактан ыр-күбөлөрдү, элдин жүрөгүнө жеткен жакшы ырларды тартуулап келебиз. Ошо жадыраган жаздан баштап, мына ушул нооруз келгенден баштап жаңы жылга чейин шаарыбыздагы болгон иш-чаранын баарына, баардык жердеги ушул майрамдарга, ушул маданият тармагындагы жетишкендиктерге ошол жерде иштеп аткан ошол ырчылардын эмгеги чоң деп ойлойм. Анын ичинен эми кыргыз руху чындыгында бул биз ушул элибиздеги унутулуп калган эски ырларды көбүрөөк элибизге жеткирсек деген ойдобуз. Балаттын ачылышында да ошол ырлар жаңырдыбы? Балаттын ачылышына деле эми колдон келишинче ушул жакшы ырларды жаңыртканга аракет кылып атабыз, изденүү үстүндөбүз. Анан эми ушул жакшы маанай элибизде болсо деп тилеп келеткенбиз. Бул ушул эл шайырлары кыргыз рухунун деле ушул шаарыбызга кошкон салымы көп болуш керек. Ушу жаздан баштап ушул жыл узагыча элибиздеги болгон, жерибиздеги болгон, шаарыбыздагы болгон иш-чаранын баарына активдүү катышып келүүбүз. Дагы эле кайра бул биздин балаттага кайтсак да, соц тармактарда балаты коюлганга чейин биздин шаардын мэринин баарысы балатын абдан жакшылап коюуну талап кылышты. Андан кийин мына балаты Кытайдан келип атат экен деген бир кабарлар менен дагы баарысы аябай мындай бир активдүү катышып турушту да ошол процесске. Андан кийин балаты келип коюлгандан кийин бул бир балатыга ушунчалык чоң сумманы коротуу керек беле деген дагы бир суроо чыкты да. Эмнеге мындай маселелер чыгып атат деп ойлойсуздар? Эми сиз деле үйүңүздө балдарыңызга, үй-бүлөңүзгө майрамдык маанай түзүш үчүн үй-бүлөңүзгө бала тап келесиз да. Албетте биздин Ордо калабыздын жетекчиси Кулматов деле ошондой ниет менен шаарыбыздын элдердин маанайы көтөрүңкү болсун, жакшы болсун деген ниетте жыл сайын өзүңүздөргө маалым болуш керек. Мына Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында балаты коюлат. Сейтек жаштар жана өспүрүмдөр, балдар жана өспүрүмдөр борбордун алдында балаты жасалгаланып орнотулат.
Андан тышкары мынакей быйыл дагы ушул айдын 26-сында саат 11-де мэрдин ёлкасы өткөрүлөт. Кыргыз Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда атайын ушул көп үй бүлөлүү, көп балдарды үй бүлөлөрдүн балдары, жетим балдар, ушу окуунун отличниктери, ошолор 1100 киши катышып, аларга аяз ататын белектер тапшырылат, концерт, майрамдык иш-чаралар уюштурулат. Негизи ар бир андан тышкары ар бир маданий мекемелерде, медициналык мекемелерде, спорт мекемелеринде, анан кийин ушул окуу жайлардын баардыгында тең баштапкы окуу мектептерден баштап жогорку окуу жайлардын ичинде дагы мына Токтогул Байсалович өзүнүн сөзүндө айтып кетпедиби? Биз да 26-сында даярдык көрүп атабыз деп. Андан тышкары ушул маданий үйлөрдө дагы жерлер район акимчиликтеринин тарабынан жаңы конуштарда дагы баардык жерде маданий иш-чаралар. Мен жана башында сөзүмдүн башында айтып кеттим го, ошондо мэрдин атайын буйругу менен иш пландар бекитилип, ошонун аткаруу үстүндө иштеп атабыз. Бизде телефондук байланыш бар экен, суроону кабыл алсак андан угуп атабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Өзүбүздүн Кыргызстанда соптусонун карагайлар турат, ёлкаларда турган. Эми чүнкү тайлар алып келип атабыз, акча коротуп баары. Өзүбүздө турат, экономикабыз чабал болсо, бир баласы үчүн бир нече акча төлөт. Эми мунун сурооңузга мен жооп берейин, аракет кылайын. Эми бир чети бар да. Бул ушул ар бир жыл сайын бир топ ушундай карагайлар кыйылып жок болуп кетет. Bir 10-15 gün turgandan keyin анан жок болуп кетет. А бул балаты, искусственный балаты болгондон кийин bunun bir topko жакшынакай жасалгалары сакталып, көп жылга жарай турган нерсе. Анан бул экологияга жагын да карап көрсөк деп ойлойм да. Ошол максатта мен ойлойм атайын ушундай бир топ жылдарга жарай тургандай деп атайын ушундай заказ берилип, ушундай балаты тигилди. Балатыдан башка айылдан шаарга келип жаңы жылды өткөзөт элем дегендерди дагы кандай бир белектер күтөт? Жана мен айтып кеткен иш-чарадан тышкары баардык мекемелерде коопсуздук маселеси каралган. Бүт мекемелердин эс алуу жайлардын баарында тең ушундай майрамдык иш-чараларды уюштурулуп атканда ошолордун коопсуздугу, коомчулуктун тартиби сакталуу максатында иш-чаралардын баары тең каралган. Андан тышкары ар бир жерде өздөрүнүн программасы боюнча иш-чаралар уюштурулмакчы. Албетте жанагы стратегиялык объектилерди да ошолорду сактоо, элдерден свет өчпөсүн деген маселелердин баары каралып, мен ойлойм, быйыл жылыбызды деле жакшы узатабыз болуш керек. Негизи биздин коңшу калаалар менен мындай бир салыштырып, жаңы жылды кандай өткөзүшөт, алардын чыгармачыл топтору кандай даярданышат деп мындай бир кызыгып иликтеп ошолорго салыштырмалуу жаңы жылдык программалар даярдайсыздарбы? Бул эми жыл узап аткандан кийин чындыгында чыгармачыл топтун баары эле жаңы ырларды жаздырып, жаңы ырлар менен баягы эл алдына чыксак деп ниет кылат. Анан эми бул жерде ар бир шаар, ар бир район болсун, ошолордун центрындагы баягы жаңы жылга карата тигилген балат эми өздөрүнүн шартына жараша ошол жердеги жергиликтүү ырчылар менен өтөт болуш керек. Бул жерде эми алар менен деле атаандаштык жок да. Эң негизгиси жок, бул жерде мисалы коңшу мамлекеттерди айтып атам да, мен мисалы Казакстан менен же Өзбекстан же Тажикстан деген коңшулаш мамлекеттер менен бир салыштыруу болуп, мындай бир алдыга умтулуу барбы биздикилерде? Эми өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараса болсо керек. Эми аны чындыгында ал жакка барып жаңы жылды тосуп көргөн жокпуз да. Өзүбүздүн жерде ушул элибизге жакшынакай маанай тартуулап, жаңы жылды узаталы деп ушул шаардык бийлик башчылары ушундай элибизге жакшынакай ёлканы, балатыны тигип, оюн зоок менен коштотуп атат. Ошого чейинки жанагы көп үй бүлөлүү балдарга дагы ушул белектерин берип атат. Бир эле күн менен чектелбейт да. Мына ошол буюрса, эртең бүрсүгүндөн баштап 31-не чейин ушул көп жерде иш-чаралар болот. Ошонун баардыгына ушул шаарыбыздын тургундары баардыгы катышып, жакшынакай бир майрамдык күндөрүн өткөрөт деген ойдомун. Балдарды жаңы жылдык ушундай бир программаларды уюштуруп берүүдө салыштырасыздарбы сиздер? Бизге салыштырмалуу аларда кандай өтүп атат, бизде кандай өтүп атат? Жылда мисалы президенттик балаты, президент өзү ажабызга чыккан балатынын деңгээли алардын деңгээли менен кандай? Ошолордон бир өйдө кылсак экен деген бир аракеттер барбы бизде? Аракеттер сөзсүз бар.
Себеби ошол иш-чараларды уюштурган киши, мисалы үчүн режиссер болобу, үйүнө режиссер, сүрөтчүсү болобу, ошол кылып аткан иши жакшы болсо деп ниет кылат да, ошого аракет кылат. Ошон үчүн мен ойлойм, жылдан жылга мындай көрүп жүргөн, ошол иш-чараларга аралашып жүргөн кишилер айталат, бири-бирине окшобогон эле иш-чаралар өтөт. Улам жаңы. Мындай жалпы жонуна мүмкүн баягы президенттик елка деп коет. Анын мындай мазмуну карап көрсөңүз кандай айырмалары көппү? Ал жерде бири-бирин такыр айталанбайт. Мен айткым келет, жана сиз айтып атпайсызбы, мындай эмне жаңылык болуп атат деп. Мен мына азыр мындай оюма келип атат. Бул улуттук коомдук телерадио компания бүгүн мына шаардык маданият кызматкерлерин ошо экранга алып чыгып, биз менен маек куруп, суроо жооп алып, бул дагы өзүнчө бир чоң жаңылык болуп атпайбы? Мисалы үчүн, мен үчүн бул аябаган эле чоң жаңылык. Вот бизде түз байланыш бар экен. Саламатсызбы, биз сиздин сурооңузду угуп атабыз. Алло, Саламатсызбы? Мен азыр мына телевидениядан ушу жаңы жылды өткөрүү боюнча мен немени көрүп отурам да. Ушу жаңы жылды өткөрүү боюнча бардык эле Кыргызстан боюнча бардык өлкө дүйнө жүзүндө жаңы жылды өткөрөт. Жыл аяктап жыл жаңырып аткандан кийин ушу жаңы жылды кандай болсо дагы элдин, балдардын, наристелердин көңүлүн көтөрүү үчүн сөзсүз өткөрүш керек. Кээ бирөөлөр туура эмес неме кылып атат. Мен оштон чалып атам. Мисалы кээ бир ошто мектептер бул мусулманда мындай майрам жок деп жаңы жылды өткөрбөй койгон мектептер болуп атат. Ушуну телевидениеден көрүп отурган мектептин директорлору болсо, немелер болсо көрүшсүн, ошолорго дагы абдан жеткириңиздер. Бул майрам тарыхтагы майрам. Сөзсүз елканы өткөрүш керек. Ансыз деле өкмөттүн бюджетинен туш тарапка кетип аткан чыгымдар толуп жатпайбы? Эмне үчүн биз жаңы жылды тосконго, майрамга биз ушундай бюджеттен кеткен акчаларга ичибиз орунат? Эч качан буга орунбашыбыз керек. Мен айтайын дегеним ушул. Менин неберелерим ар бир мектепте окуйт. Кээ бир мектептерде ушундай жаңы жылды өткөрбөйбүз. Мусулманда мындай майрам болгон эмес. Бул болуп келген тарыхтагы майрам. Ушуну Рахмат сизге. Дагы бир сурообуз бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Мен бул елканы боюнча искусственный эмес мындай елка койсо болбойт беле деген суроом бар эле да. Биринчиси. Тоодон эле казып келген елка барбы? Кесип келген. Ошондой койсо болбойт беле. Бул искусственный елка эми болбой калат го. Ал деле көпкө чыдабайт болуш керек. Эмдиги жылдардан, аркы жылдардан башка алып келе беришет улам эле акча болот. Рахмат чоң. Жана эле жооп берген суроо экен. Буга чейинки суроого сиз. Буга чейинки суроого мен тиги эжебизге толугу менен кошулам. Мен атап айтсам биздин Борбор калабыздагы жана окуу жайлардын баарында жана төмөндө сөзүмдө да айтып кеттим, токтогон башалышта токтолуп кетти өзүнүн мектеби боюнча үлгү катары. Биздин баардык мектептерибизде балдар үчүн жыл сайын ошо окуган мектептерде окуган балдар үчүн атайын жаңы жылдык майрам иш-чаралары уюштурулуп келген. Андан тышкары биздин ушу мектеп жамааты, мугалимдери ошол эле балдар менен бирдикте шаардык балдар үчүн өзүнүн мектеби менен эле камтып калбастан башка атайын мектеп интернаттарга барып, жанагыраки майып балдардын борборлоруна барып, концерттерин берип, маданий иш-чараларды уюштуруп келет. Биздин чыгармачыл топтор, бизде маданият башкармалыгынын алдында 17 чыгармачыл топ бар. Ошонун ичинде 9 профессионалдык топ, анан 7 өздүк көркөм чыгармачыл топ. Ушулардын баары тең маданий иш-чараларга катышып келатат. Мына жыл сайын 21-кылым деп жаңы жылдын астында ушундай телевидениеден ошол иш-чарага биздин бир топ артисттерибиз катышат. Биздин мэриянын алдындагы эл аспаптар оркестри катышып, элибизге жакшынакай маданий маанай тартуулап, майрамдык маанай тартуулап келатат. Анан дагы атап айтчу нерсе, жыл сайын быйыл биздин маданият башкармалыгына 70 жыл болду. Ошону биз жакшы филармония жакшынакай аракет кылып өткөрдүк. Ошондо биздин коллегабыз Оштун маданият башкармалыгынын жетекчиси келип, ошондо биз ушундай келишим түздүк элек. Азыр ошону кагаз түрүндө мэрилер менен макулдаштырып туруп, ошону кийинки 16 жылга пландаштырып атабыз. Ушу Бишкек шаарынын күндөрүн Ош шаарында өткөрүп, Ош шаарынын маданий күндөрүн Бишкек шаарында өткөрүп, ошо Ош, Бишкек эле эмес, башка Көл болобу, Жалал Абад болобу, мына быйыл өтүп аткан жылы биз Санкт-Петербургко барып, Бишкек шаарынын күндөрүн өткөрүп келдик.
52 кишиден турган маданият кызматкерлер официалдуу делегация бар. Ошо Питердик боордошторубуз менен билим берүү тармагында, библиотека тармагында, музей тармагында, маданий иш-чаралардан, спорт тармагында болгон, андан башкары биздин жана транспорт, экология, баардык тармактардын жетекчилеринин барып официалдуу делегациялар менен келишим түзүп келген. Иш-чаралар бар. Ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Кудай буюрса мына өзүңүздөр 2015 жыл Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгында жемиштүү жылдардан болгон. Мен жемиштүү жылды болду деп айтсам жаңылбайм. Албетте кичине мүчүлүштөр бар, кичине кемчиликтер бар. Ошонун үстүндө биз эмгектенип келатабыз. Жылдан жылга бутубузга жакшынакай туруп, жакшы болсот деген ниетибиз бар. Негизи эле башка мисалы Европа мамлекеттерине барганда көрүп эле жүрөбүз. Алар жаңы жылга караганда Рождество майрамын аябай жакшы белгилешет. Анан ошол майрамга аябай катуу даярданышып, кайсы көчөлөрүн караба, чакан ярмаркалар, ошону менен бирге эле ошонун жанында сахналык көрүнүштөр, ал майрам эмне майрам экендигин түшүндүргөн сахналык көрүнүштөр, андан сырткары ар кандай оюн зооктор деги эле бул жактан турист болуп көргөнү барган кишиге аябай кызыктуу нерселер болот да жаңы жылдын алдында. Ал эмес айрым бир баягы каржысы кампайган өлкөлөрдүн өкүлдөрү атайын барып дагы ал жактан ошол жаңы жылды тосуп келген күндөр болот. Ал эми бизде андай нерсе жок. Азыр сиз айтып атасыз, бизде момунча чыгармачыл топ бар, бизде момунча мындай бар деп атасыз, бирок алардын буга чейин бир андай нерсени бизге уюштуруп бергенин көрө элекпиз да. Ушундай нерселерге биз аракет кылабызбы? Шаардын жаңы жылдын алдында кайсы бир деңгээлде өзүбүзгө жакшы бир конокторду тосуп алуу үчүнбү? Мисалы үчүн мына ар бир жанагы мекемелер, эс алуучу мекемелерди айтып кетсек, кафе болобу, ресторан болобу, жаңы жылга карата өздөрүнүн программасы боюнча артисттерди чакырып, Ала Тоо ресторанында, мейманканасында канча артисттер Россиядан келип, чет мамлекеттен келип атат. Алардын өзүнүн программасы боюнча өзүнүн каражатына карата. Алар чет мамлекеттен келип атат. Биздин өздүк чыгармачыл топторчу. Өздүк чыгармачыл топтор, мынакей тилекке каршы сиз туура суроо бердиңиз. Биз бул маселени коюп келатабыз. Тилекке каршы биз ушул келген немелерге, конокторубузга бир атайын жасап берүүчү имаратыбыз жок болуп атат. Биздин өзүбүздүн. Биз ушул маселени 2 жылдан бери ушу шаардын ген планына киргизип, бизде борбор калабызда Кыргызстандын борбор болгону өзүнүн бир дворец, маданий үй болсо чоң, 1100 болуп, филармониядан да чоң болгон 2 концерттик залы болсо, атайын ошондо аппаратура менен камсызданып, ошондо биз зал болуп ошол жерде биз жанагындай ар кандай түрдүү маданий иш-чаралар жүргүзөт элек. Эми биздин жетекчилерибиз бул боюнча кабатыр алышкан, маалымдаганбыз. Анан ошо ген планга атайын ушул 2016 жылы хотя бы бир жер бөлүп койсок, анан каражаттын тартышына байланыштуу ушул маселе кийин 16-жылы, 17-чи чечилип калса, мен ойлойт элем, анда жанагы сиз койгон суроолорго бир толук кандуу жооп бере алат элек. Бирок дагы кошумча айтып кетчү, сен айтып калдыңыз. Атайын 29-30-да ушул атайын обл администрациянын менен бирдикте Бишкек шаардык мэриясы жарманка уюштуруп атат. Мына Ибраимова Жумаев көчөсүнүн кесилишинде жыл сайын баардык ушу жаңы жылдык майрамга каратуу балатыларды, оюнчук зоокторду, азык түлүктөрдү ошол жерден сатат. Ушундай жарманка уюштурулат. Ошондо мен айтып кетейин шарттар. Ал жакта балатыларды сатып алса болот. Балатыларды сатып алуу бул тиги Шабдан Баатыр менен Ахунбаевдин кесилишинде жыл сайын жана кольцо деп коебуз го. Ошонун бурчунда атайын жер берип, жана ошол жерде парк бар. Же болбосо ошол жерде атайын ошондо бул каралган бул иш-чарада. Мына менин колумда ошо иш-чара турат, иш пландар турат. Ошондо каралган. Атайын тиешелүү мекемелерге тапсырма берилген. Акимчиликтин көзөмөлүндө булардын баары тең. Октябрь району болсо Октябрь району, Свердлов району болсо Свердлов району, 1-май району болсо 1-май. Бардык райондор тиешелүү тапсырмаларын алышкан. Бизде суроо бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сиздер айтып кеттиңиздерби? Балаты борбордо орнотулган. Көп жылдык балаты көп жылга жетет деп. Көп жылга жете турган болсо бул балатын канча жыл орнотосуздар? Ал мындай жыл сайын өзгөрүү болбойбу? Эмки жыл ушул балат орнотулабы же кандай? Бул суроо сизге болду окшойт.
Эми мен ойлойм, сиз бул балаты бареки сексе болуп, жана башында көрсөңүз сексе болуп, мунун бийиктиги өзгөрүшү мүмкүн. Жасалгасы албетте негизги жанагы жарык күйгүзүүчү светодиоднулар калса дагы жыл сайын эле бир зимой летом одним светом деп болбош керек деп ойлойм. Албетте өзгөрүү киргизилет. Размери да өзгөрүлөт. Муну кыскартып койсо болот, кошуп койсо да болот. Менимче ушундай. Рахмат, дагы бир суроо бар. Биз сизди угуп атабыз. Келе жаткан жаңы жыл кыздар менен. Рахмат. Менин жеке пикиримде, мен Сагынайым Бишкектен, жеңил өнөр жайынын өкүлү. Биз мунугу көпчүлүккө эч убакта жакпайт. Ар ким ар кандай сүйлөй берет. Биздин мен деле көп жактарда барып жүрөм. Жанагы өзүңүз айткандай, кызым диктор, сен айтканың деле туура. Мына чет мамлекетте мындай тиген дейт. Менимче жылдан жылга мындай байкайм да, ушу өзгөрүү аябай эле чоң. Ар бир азыр жана бир эми адам айтып кетти го телевидениедан, ушундай мектепте тыюу салынат, анда мындай тигиндей деп. Эми менин өзүм жеке пикирим, мына жылдан жылга доор алмашат да, доордун ар бир доордун өзүнүн жаңы адамзатка киргизген жашоо ар кандай салт закондору бар. Ушулорго баш ийиш керек. Ишиңиздерге чоң ийгилик, ден соолук, абдан жакшы, эчтеке эмес. Рахмат чоң. Жанагы суроону эле улай да, ошол биз айтып атпайбыз, башка өлкөлөргө барсаң, бүт чыгармачыл топтору чыгып, жакшы бир көчөлөрүнөн эле көрүп келесиң да, алардын бир маданиятынын бир учун көчөлөрүнөн эле көрүп келесиң. Айрыкча ушул жаңы жылдын алдында. Бизде жаңы жылга чейин дагы убакыт бар. Сиздерде кайсы бир деңгээлде мындай бир койсок, ушундай бир элдин көңүлүн көчөгө чыгып ачсак деген пландар барбы? Чыгармачыл топтор аткара турган жумуш да бул негизи. Бар, кантип болбосун. Эми чындыгында бул жаңы жылга эле келип бардыгыбыз баягы токтоп калып атабыз. Чындыгында ушул жылыбызды баягы жакшы узатып ийсек деп баарыбыз ниет кылат экенбиз. Бул жылга эле токтообуздон ошол чыгармачылыкка кайрылып атабыз да. Мына чыгармачылыкта бизде шаарыбызда деги эле элибизде эгемен болгондон бери көп майрамдар бар. Ошол майрамдар болгондо баардыгын эле борборго алып келбестен баягы бөлүштүрүү болгондо ошо жерлерде дагы биз жаңы конуштарга чейин барып ошол жерде концерт беребиз да. Мен айтайын дегеним мындай болуп атат да. Азыр бизде агай айтып атат, бизге атайын мекеме жок, биз ошол жерден барып өнөрүбүздү көргөзмөкпүз деп айтып атат. Негизи мен айтып аткан мисал бул көчөдө эле көргөзүп атышат да. Бизде жаңы жылга чейин дагы убакыт бар да, ошол аралыкта сиз жетектеген кыргыз руху тобу, бул жерде сиздерге фонограмма да керек эмес, кыяк менен, комуз менен чыгып аткара аласыздар. Чыгып бир элдин көңүлүн бир 2 саатка болсо да ачып койгонго мындай бир программа түзсөңүздөр болобу? Болот. Бизге тапшырма берсе, бул жерде болосуздар десе, биз барып элибиздин көңүлүн ачып, ошол жерде концерт берүүгө даярбыз. Ушундай эле нерселерди балдардын арасында уюштура аласыздарбы? Мисалы, менче бул маселе мындай туура эле коюлуп атат, бирок биз дагы бир жагын ойлошубуз керек да. Декабрь айы, январь айы тогошкон мезгил болуп атпайбы? Эми бул кыштын чындыгында баягы күчүнө кирип күчөп турган убагы болот. Анан эшикке чыгып концерт бериш үчүн бул өзү дагы баягы ден соолукка дегендей, анан мүмкүнчүлүк жылуу болобу, жылуу болбойбу. Чындыгында бул декабрдын бир 25-теринен кийин суук жакшы эле болот да. Аспаптарга кыйын болуп кетет да. Аспаптарга көчөдө ойнош. Жанагы аппаратураларга кыйын болот. Ал мисалы үчүн ошол көчөдө турганда асфальттын үстүнө эле кое бербейсиң. Ал жерге сахна жасаш керек, ал жерге свет алып барыш керек дегенде бизде мындай нерселер көп. Ошон үчүн бул иш-чаралардын баары жанагы оюн-зоок өткөрө турган театрларда, филармония, ар кандай маданият үйлөрүнүн ичинде боло турган иш-чараларда боло тургандары дагы. Бир жагы жанагы шаарга келип конок болуп аткаргандар, мен допустим шаардык тургун катары ошолордун мындай бир аябай эле чоң кызыгуусун байкабайм. Айылдан келген кишилер кечирип койгула, просто баягы Дордойго барып керектүү нерселерди алып эле анан кайра үйүнө кайтып кетишет турган. Биз ошол Дордойго барып эле керектүү нерсени алып кетип калбаш үчүн, ошолорду бир маданий жактан эс алдыруу үчүн
көргөзүп берүү ушул биздин колубузда болуп атпайбы? Жок, түшүндүк. Мындай болуп калды да. Мен толуктап коеюн. Баягы актанган эме болбосун, жаңы жыл ырдап бер десе буларга сахна керек, анан суукка шылтоолойт экен деген нерсе болбосун. Чындыгында бизде бул жаздан баштап чоң майрамдар көп да. Мына Нооруз болгондо, эгемендүүлүк болгондо, 9-май болгондо дегендей. Ошондо шаарда баягы мындай орчунду бөлүк болгондон кийин жанагы ансамблдин баарын туш-тушка бизде расписание боюнча таратат. Мен өзү кыргыз руху мына ушул 10 жылдан бери мына Фрунзе заводунун эски имараты бар эле Фучикте. Мына ошонун паркында биз 12ден баштап 4ке чейин ошол жерде жылга концерт коебуз. Мына даталуу кайсы майрам болсун. Сиз айткандай күндүн жылуусунда ошолоки ылдыйкы аймактын эли ошол жерге келет, көндүрүп алдык өзүбүздүн баягы көрөрмандарыбыз бар, каалоочулар бар дегендей. Ошондой эле Ататүрк паркында, Борбордук паркта бардык жерде бөлүшүп ушул күндүн жылуусунда майрам бериле берет. Бүгүнкү 31-ине деле 12ден кийин десе күндүзгө, анда ал жерге деле барып 1-2 саат концертибизге дап даярбыз. Эч качан артка кетпейбиз. Бизде дагы суроо бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Биз сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Дагы бир суроо бул шаардын жасалгасы. Шаардын жасалгасын биздин шаардык мэрия канчасынан баштап башталат да, шаар жасалга иштери канчасынан башталат? Мына жана мен төмөндө айтып кеткендей, мэрдин буйругу боюнча иш пландары, иш чаралары каралды дебедим беле. Ошондо шаардын жасалгасы дагы мынакей атайын конкурс жарыяланган иш чаранын ичинде. Конкурска атайын каражаттары, сыйлыктары каралып, бюджеттик мекеме, баардык мекемелерди, ведомство, министерство, ведомстволор шаардын көчөлөрүн, ошо тегерегиндеги аянтчаларды жасалгоо маселеси каралган. Ошондо акимчиликтерге дагы тиешелүү тапшырмалар берилип, алар дагы ушул жасалга боюнча иш аракеттер жүргүзүп келатат. Жана негизинен бул декабрдын 19-уна чейин, 20-ларына чейин деген тапшырма берилген. Анан бирок биз бүгүн толугу менен көргөн жокпуз. Анан эми азыр деле иш жүрүп атат. Жаңы жылга чейин дагы убакыт бар. Иш жүрүп атат. Анткени бул комиссия, атайын комиссиянын тиркеми бекитилген. Ошо комиссия кыдырып, түнкүсүн кыдырып, күндүзгү жасалгылоо кандай болуп атат, түнкү жасалгылоо, майрам жасалгылоо кандай болуп атат, булун үстүндө иш жүрүп атат. Ошо 25-лерине чейин, 24-лерине чейин менимче ошондо жыйынтыгы чыгарылып, тиешелүү бара сыйлыктар тапшырылмакчы. Бизде суроо бар экен. Кечиресиз агай, бизде суроо бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен отурган адамдардын сөйлөйүн эле. Биз өзүбүз мамлекет, чоң мамлекетпиз да. Эми ушул ялканы Кытайдан сатып келмейли өзүбүз жасап койсок болот беле деген суроону берет беле. Колдон келбейби? Эми бул алып келгенди жасалгалаган баарын эле өзүбүз жасадык. Биздин эле балдар коодоп жасалгалады. Жанагыраки ООС тобу ошол жерден ошондой жасалыптыр. Бизде да жасаса болот эле деген суроого мен тиешелүү жоопту бере албайм, анткени бул менин компетенциямда эмес. Бирок мен оюмча жакшы эле болду го деп ойлойм. Бизде дагы бир суроо бар экен. Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынын тургунумун. Мэриядан келген маданият иштерин башкарган акылман адамдарга кайрылайын деген элем. Ушу майрамдар баардыгы эле бир эле жаңы эмес, кайсы майрам болбосун эле баардык жүктүн баардыгы ушу билеттерди таратуу мектептердин мойнуна жүктөп коюшат. Ушул туура эмес да. Бир үйдөн 4 бала барса, 4 бала 400 сомду алып барып бергенге акыл алып жеткендер да бар, жетпегендер да бар. Анан барсаң да барбасаң да аласың деп алдырып, бакыс мектептин жетекчилерин дагы мажбурлайт экенсиңер, ата-энелер дагы мажбур, көпчүлүгү бара албагандар, каалагандар барсын, каалабагандарга эмне үчүн ошолорду мажбурлап таратасыңар? Ошого мен аябай эмемин да, баардык эле маданияттын немесине баргысы келишет. Бирок баардыгы акча болуп атпайбы? Акча деген гендерди кесип атпайбы? Ошонун баардыгын караштырсаңар жакшы болот эле. Бул суроо сизге болду го дейм, Мен жооп берейин. Бул суроо мага түздөн түз тиешеси деле жок, бирок баягы маданият тармагында иштеп жүргөндөн кийин биз дагы кичине бул жөнүндө кулактарбыз. Бишкек шаарындагы маданият мекемелери жана оюн зоок көрсөтө турган. Негизинен бул республиканын бюджетинде турган мекемелер. Бул Малик Кубанычбекович айтып атпадыбы? Шаарда бизде ошолорду бир иш чара өткөрө турган мекемебизде жок, залыбызда жок. Анан эми ал мына мисалы үчүн филармония, оперный театр, кыргыз драма театры дегендей
алар жанагы спектакльдерин коюп, концерттик программаларды коюп өткөргөндөн кийин эми алар билет сатыш керек. Алар дагы өзү мына билим берүү министрлиги аркылуу, башка министрликтер аркылуу ошо билеттерин таратканга аракет кылып, өзүлөрүнүн бир ушундай жолдору бар экен. Анан ал билеттерди ушундай иш чараларда биз дагы алабыз. Бизге да алып келип, мисалы үчүн баланча билет алгыла дейт. Биз дагы силердей эле ошол акыбалдабыз. Бирок ойлобогула, ал билеттерди биз таратып атабыз деп. Маданият башкармалыгы бул ишке эч кандай тиешеси жок. Мен суроом, бул жаңы жыл алдында туристтердин саны көбөйөбү биздин шаарда? Ушул нерсени бир мындай мэрия бир байкап көрдү эле? Эми жаңы жыл алдында көбөйөт деп айта албайм. Балки анча-мынча көбөйүшү мүмкүн, бирок көбүнчөсү биздики жана лыжный базага кетишет. Анан музей, шаардагы музей, театрларга келишет. Анан негизги көбөйүү бул барыки купальный сезон жайкы мезгилде көбөйөт да туристтер. Анан кышкысын көбөйөт деп мен көп андай айта албайм. Сиз кышкысын көбөйөт деп көп айта албайм деп, бирок көпчүлүк жерде бул жаңы жылдык майрамдын алдында атайын ошону көрүш үчүн баргандар деле туристтер көп. Мисалы биздеги көп эле жаңы жылды жакшы тоскусу келген жарандарыбыз коңшулаш Казакстанга кеткен убагын көрүп эле жүрөбүз. Казакстанда аябай жакшы өтөт, ал жакты барып көрүп келишет, алардын бюджетине кайсы бир деңгээлде жакшы эле акча түшөт дегендей да. Ошого окшоп биз жаныбыздагы коңшулаштарды да тарта албай калган убактар болуп атат. Бул жерде дагы кайсы бир деңгээлде Бишкек шаардык мэриянын маданият жааты бир ойлонуш керекпи ушул нерселерди? Албетте, сурооңузга мен жооп бергенге аракет кылайын. Албетте, туура суроо. Баардыгы кендирүүчү каражат маселеси кесет экен. Эгерде ким эле каражат жетиштүү болсо, ким эле жаман уюштурайын дейт иш чараларды. Анан мисалы үчүн Кудай сактасын, бул коопсуздук маселени да ойлош керек. Мына быйыл өзүңүздөр кабдар болгондурсуздар. Мына Алматыда жаңы жылдык палата өрттөнүп кетти. Кокустук. Мына кокустук болуп кетти, искра чыгып кетип эле елка күйүп кетти. Албетте, алар кайра коюп даярдап атат. Бирок ошону бул коопсуздук маселесин да ойлош керек. Өрт чыгып кетпесин да ойлош керек. Анан жанагыраки туристтер тартуу максатында биз биринчи палатаны ушу иш чараны уюштурган туристтер тартып деп максат койгон жокпуз да. Биз элибизге, өзүбүздүн жерибизге келген меймандарга кошумча ушуларга тиги атайын майрамдык шаан шөкөт уюштуруп ушулардын көңүлүн көтөрөлү деген ниетте. Ушу жаңы эски жылды узатып, жаңы жыл жакшы тосолук, элди биримдикке чакыралык деген, ынтымакка чакыралык деген ниетте уюштуруп келатабыз. Албетте, жылдан жылга жана төмөндө сөзүбүздө айтып кеттик. Жылдан жылга биздин ушу маданий иш чаралардын көркөмдүк сапаты, уюштурук сапаты, деңгээли жогорулады десем мен жаңылбайм го. Бизге деле телефон чалып, бизге жумушка келишип, кат түрүндө дагы ушундай маалымат берип турушат. Албетте, жанагы сиздин койгон талабыңызды биз эми жылда карап бул жөнүндө иш алып барууга аракеттенебиз. Негизи баягы бир жылы биз Кыргызстан Санта-Клаустун өлкөсү, Кыргызстан Аяз Атанын өлкөсү, албетте бул баягы туризм жагына байланышкан, бирок ошондой деп бизде бир бренд алып чыгышкан. Ал нерсе ошол кезде мен деле бала кезде, биздин мектепте окуган кезде ал бизге да бир чоң дем берип, ой, биздин өлкө ушундай экен деп, балдардын арасында да чоң бир кызыгууну жаратканда, азыр биз эмнеге ушундай брендти бир жасай албай атабыз? Балдар арасында ушундай бир аракеттер барбы агай? Жок, кандай аракеттер мындай республиканын аймагында азырынча мындай жок. Кошумчалап койсом болобу? Кошумчалап. Бул суроого биз жакында эле биздин министрибиз Максутов мырза менен жолукканда тилекке каршы чындап эле ушул кээде бизде мындай өзүнчө бөлүнүп, жамаат болуп бөлүнүүнөн кийин мына маданий иш чаралар келгенде мына министрликтен башт болуп, министр да ушул суроону айтты эле. Малик Кубанычбеков ушураки эмки 16-жылы бирдиликтөө бир иш алып барып, иш пландарды карап, каражаттарды кошуп эметсек, бир топ иштерди алдыга жылдырмакпыз. Бул боюнча Максутов мырза менен биз да сүйлөшкөнбүз. Биз да мына азыр ошо иш пландарды тактап, бюджетибизди тактап атабыз. Кудай буйрса 2016-жылы министрлик менен тыгыз байланышта да иштеп, мэрия менен гана эмес, министрлик менен жана төмөндө да айтып кетпедим эле, Ош шаар менен да байланыш түзөлүк, Ысык көл менен байланыш түзөлүк, жерлерге барып, мына былтыр мурдагы жылы биздин эл аспаптар оркестри, биздин чыгармачыл топтордон атайын барып концерт уюштуруп келген.
атайын Ош шаарына, Жалал Абад областына, Ош областына барып концерт, андан келип Ысык Көл областына, Нарынга чейин барып келди. Элдин маанайын өзүбүздүн эле борборубузда тура бербей четкедек. Эми тилекке каршы ушу баардыгы кендирүү кичине каражат маселеси эметип атат. Бирок мына 2016 жылкы бюджетке дагы биз ошо салып атабыз. Командировочный расходун көбөйтүп атабыз. Эгерде депутаттар, шаардык кеңеш депутаттары бекитип колдоп берсе, биз ойлойм, бул жана иш-чаранын баары ишке ашат. Бизде звонок бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Жана жогоруда көптөр эле ушу елка маселеси боюнча айтып атат. Ошол отурган мырзаларга ошол боюнча суроо берейин деген. Эми баягыдан бери көптөр эле айтышып атат, муну өзүбүздө курбайбы же болбосо ошол жакта деле эмнеге алып ташып калдык, өзүбүздө эмне алып орнотсо болбойт беле дейишет. А мен айтайын дегем, балким ошол Кытайдын кайсы бир чиновнигинин ушул елканы жөнөтүүдө кандайдыр бир миңдегенби же миллиондогон юандарды ошонун аркасынан чөнтөгүнө салып коеюн деген тилеги кабыл болгондур. Ошон үчүн биздин мырзалар кызыктар болуп аткандыр. Эгер андай болсо Кытайлардын көңүлүн алып койгондо жаман эмес го. Мырзалар жылда биздин елкага анда 5-тен 6-дан деле кошуп санын көбөйтүп алып келсе, каршылык жок болсо керек деп ойлойм. Мен ошону кандай деп ойлошот, суроо берейин. Эми баарыки канча адам болсо ошончо ой болот экен. Мен антип ойлобойт элем. Сиздин сурооңузду мен туура түшүнүп атам, бирок ошо атайын барып чөнтөгүнө салып алайын деген ниет жок мэриянын. Мен бул суроого мен так жооп бере албайм, бирок мен өзүмдүн пикиримди айтып коюуга милдеттүү деп ойлойм. Рахмат чоң агай. Бизде дагы бир суроо бар экен, кечиресиз. Сурооңузду угуп жатабыз. Байланыш үзүлдү окшойт. Негизи эле жаңы жыл өтөт, бизде жылда эле. Биз 20 декабрдан баштап 31 декабрга чейин аябай айгайлап өткөзөбүз. Жаңы жылда ошол кезде концерттерди да уда беребиз. Шаарыбыздын жасалгасы ошол кезде бир 30-уна жакындап калган күндөрү араң бүтөт, жасалгабыз. Анан 31 өтөт. 31 өткөндөн кийин эле бир эл эс алганда дагы экисинен баштап шаарга бир нерсе тыштап кеткендей эле шаар ошол боюнча калат. Жаңы жылдык маанай ошону менен өчөт да. А башка өлкөлөрдө андай нерсе бир жаңы жылдык маанай дагы бир январь айы ичиндагы аябай бир шан шөөкөт менен белгиленип турат. А бизде эмнеге ошондой? Мен сизге суроо берейин. Сиз ушу жаңы жыл өткөндөн кийин мынакей балдардын каникул убагында бизде маданий мекемелерден 3 маданий үйүбүз бар. Жаштар борбору, Фучук паркында диалог дом культурабыз бар. Чоң арыктагы чоң арык маданий үйүбүз бар. Ошолордо каникул убагында атайын балдар үчүн иш-чаралар, кружоктор ачылган. Кружки по интересам деп өзү кайсыга кызыкса ошол жерде театр бар атайын. Ошо театр өнөрүн үйрөнөм дегенде, сүрөт тартуу дегенде. Мындан сиз жаңылып атасыз го. Андан тышкары атайын иш-чаралар үстү биздин чыгармачыл топтор мына 25-inde биздин сувенир би ансамбль, мына кыргыз руху ансамбль, оркестр мына телевизияда катышып, жанагындай элибизге майрамдык шан шөкөт түзүп, ошого катуу кызуу иштеп атышат. Анан 25-inde ардагерлер пансионуна барып, биздин чыгармачыл топтордо атайын концерт уюштуруп келишет. Бекер барды тең. Анан токтоп калды дегенге мен кошула албайм. Албетте, ошо 31 өтүп, бири болгондо шаардын ичинде жанагындай таштандыларга толуп шаарыбыз булгангансып калат. Бирок мынакей быйыл да бул маселеге ар бир мэр өз жыйын өткөргөндө бул маселеге катуу талап коюп, аракеттерди жүргүзүп атабыз. Албетте жана тазалык муниципалдык чарбабыз аракеттерди жүргүзүп атат. Жана техниканын жетишпештигине гана байланыштуу. Булар 3 круглый 3 смена иштешет. Мен кабатырмында бизде дагы суроо бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Биз мындай мэрия жактарга суроо берелик дедик элек да. Мындан 5-6 жыл мурда бул площадьта мындай маданий иш-чараларды аябай жакшы алып барышчу эле да. Мурун биз барып көрүп кылчу элек. Азыр мындан 2-3 жыл мурун кийин уже вообще андайларды көрбөй калдык. Елка коздолгону менен мындай жаңы жыл деген эме деле көп деле билинбей калды да. Майрамды маанай деле көп. Бизде дагы бир суроо бар экен, экөөнү удаалап алсак, андан кийин биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Ой, тиги, неме? Могул жерде жаштакай айтып атасыңар. Сиз телевизоруңуздан бир аз алыстап, үнүн акырындатып алып, андан кийин биз менен байланышсаңыз. Макул. Жана чынында эле өзүңүз билесиздер, биздин Борбор калаасынын мэри Төлөев болуп турган убагында Ала Тоо аянты башкача жасалгалоодо болчу. Анан мен ойлойм, бул максат баягы ушу Борбор калаасынын аянты кооз болсо дегенде анан фонтан уюштурулбады. Албетте мурун атайын сахнабыз бар эле, Кийинки көчө жагында, билесиздерби? Атайын ошол жерде жасалгаларган да ыңтайлуу эле да. Азыр албетте элде жанагы мына жакында эле Орусиядан чет мамлекеттен келген жылдыздар концерт бергенде президенттин суроосу боюнча келип, бизге Киркоровдор келип, Лепстер келип концерт берип кеткенде эл батпай калган. Ошо жанагы биздин газондор канчасы тебеленип, канчасы сынып дегендей. Ошон үчүн албетте бул жагынан да мүчүлүктөр бар. Жанагы аянтка кичине эл толуп калса эле батпай кысылышып жаман болуп калышат. Албетте бул маселени карап, мен ойлойм, мен да бул суроону жетекчилерибизге жеткизип, кабатыр кылып айтам. Ушундай суроо түштү, ушул маселени көтөрдү деп. Демек бул аянттын тардыгынан да ыңгайсыздыгынан болуп атат болуш керек. Ыңгайсыздыктан бул майрамдык маанай бере албай атабызбы? Жок, анан жок, эми эл батпайт, элге көргүзө кысылып давка болуп кетип атпайбы? Жанагы фонтан менен анан агропромдун эки тепкичинде туруп эле элдер кысылып, анан түртүшүп ошондон. Кенен болсо, кененчиликте ары басып, бери басып, эс алганда, кыймылдаганда да үшүп кетсе кысылып турганда ыңтайсыз болуп атат деген ой. Бул менин пикирим. Мен өзүм түшүнүгүм боюнча ушундай. Албетте анан берки иш-чаралар болсо, албетте биз аракет кылып келатабыз. Жакшы уюштуруп, элдин маанайын көтөрөлү деген. 31 күнү негизи аянтта бир чоң иш-чара болобу, салтанат болобу, бизде элге концерт берүү деген. Албетте 31 күнү саат 10дон баштап саат 12-1ге чейин күндүзгү блок болот. Жана башында сөзүмдүн башында айтып кетпедимби, ал жерде концерт болот. Андан кийин кайра кечки майрамдык иш-чарага даярдык жүргүзүлөт. Анткени кечинде дагы ал жерде эки летокран болот. Саат 12ге 5-10 мүнөт калганда биздин президенттин майрамдык куттуктоосун түз эфирден көрсөткөнгө аракет кылып, ошондой бир даярдык көрүп атабыз. Ага да убакыт керек. Күндүзгү блок бүткөндөн кийин Ажоонун куттуктоосун аянттан көрө алсак болот бул жолу, э? Ооба. Анан 12де салют менен бизет. Концерт болот. Чоң биздин Кыргыздын аттуу баштуу жылдыздары катышат, биздин чыгармачыл топтордун баардыгы катышат. Мен ойлойм жакшы эле майрамдык шаң-шөкөт болот. Мен ушул жерден сизге кайрылгым келип атат. Сиздердин негизи бул чыгармачыл топтун жаңы жылдык программасы кандай? Жаңы жылга атайын бир бекитилген бул чыгармаларды аткарабыз деген бир атайын даярдыгыңыздар барбы? Даярдыктар бар. Жана башында айтпадыкпы? Изденүүнүн үстүндө болбосо, анда булам жаштар өсүп келатат. Анда артта калышың мүмкүн. Ошондуктан жаңы ырларды жастырганга, жаңы жүз менен чыкканга аракет кыласың. Ошонун баардыгына мына биздин ушул маданият башкармалыгы жетекчилер бизди ушул жаңы формалар менен тиктирип камсыз кылып атат, инструменттер менен камсыз кылып атат, ырларыбызды жаздырып атат дегендей. Бул жерде эң негизгиси ушул шаардык маданият башкармалыгынын өзүнүн имараты гана жок болгон үчүн биздин иш-чаралар жакшы көрүнбөй атат да. Чындап келгенде биз канчалаган иш-чаралар өткөрүп атабыз. Мактаныч эмес, кыргыз рухунун эле бир нерсесин айталык. Мына ушул биздин шаарыбызда канча филиал китепканалар бар. Азыр ошо китепканаларга эл айтат барбай кал деп. Бирок китеп окуган жылдан жылга келе атат. Ошол ар бир филиалдарда мисалы үчүн акындар менен жолугушуулар бар. Ошол акындардын жолугушуулары болгондо ошол акындын ырынан ырдагандар барбы? Мына ошол китепканалардын ичинде эле канча иш-чара болуп атат. Андан тышкары шаардык культуранын майрамдардын ичиндеги канча иш-чаралар болуп атат. Мына кече жакында эле жыйынтыкталды, ушул элибизге көрүнбөйт болуш керек. Маликашбек жаңылбасам, мына ушул майыптардын жыйынтыгын чыгардыңыздар, фестиваль өттү. Бул эле ошолордун кол өнөрчүлүгүнөн бери баалап келип, ошолордун ырларынан бери баалап келип, ошолорго приз берип, ошолордун жыйынтыгы чыгарылып келип атат. Музыкалык мектептердин өздөрүнүн арасындагы
конкурстар канча болот? Мына комузчулардын конкурсу, фортепиано ойногондордуку, виолончель ойногондо, скрипачтардыкы ай сайын өтүп турат. Мисалы үчүн, ал булардын баарын бири-бирине баягы атаандаштык кылбаса, эртеңки күнү азыркы чыгып аткан музыканттарыбыз, азыркы чыгып аткан ырчыларыбыз кайдан? Мына ушул иш-чараны чындыгында өзүбүздүн гана баягы бир эмебиз болбой атат, болсо атан көрүп колдон келет эле. Кээде бияк менен сүйлөшкөн айтып калат элек, өзүбүздүн ушундай маданиятыбыз болсо, жанагындай барып бир 300 сомго билет алып койчу, 200 сомго билет алып койчу деп эле Бишкек шаарындагы маданият тармагындагылардын концертин көрүп койгулачы дегендей эле иш-чараны эле чакырат элек. Азыр мен да кошулуп кетейин, жана азыр биз да ушу аракет кылып атабыз, азыр сот жүрүп атат, жогорку сотто. Мурун Ленин заводунун дом культурасы бар болчу, Лениндин атындагы. Ошол жердеги молебный дом болуп калган. Анан ушул маселени көтөрүп, биз дагы Борбор калаасы мэрибиз дагы кабатыр булга, биз дагы ошол эки маселени көтөрүп, ошондо ДК Ленинди бизге берсе, ушул Бишкек шаардык маданият башкармалыгына берсе, ошондо биз ошол жерде биздин чыгармачылык топторго, биздин кружокторго, элибизге жакшынакай шарт түзүп берет деген. Эми Кудай эми соттун чечимин күтүп атабыз. Сот кандай чечсе бизге берип коебу, же башка бирөөнө берип коебу. Бирок ушу маданий иш-чара катары, маданий үй катары ошону берсе туура болот эле деп, ошону мен телекөрүүчүлөрдү көрүп аткандар болсо ушуну колдоп койсо деп кайрылып кетет элем. Анткени ушу биз чыны жакшы жеткиликтүү имаратыбыз жок болгондон биз кыйынчылыктарга дуушар болуп атабыз. Биздин эфирдин бүтөрүнө бир нече мүнөттөр калды. Негизи эле бул Бишкек шаардык мэриясынын маданият жааты бир жыл ичинде кандай жетишкендиктерге жетти? Эми бир сөз менен айтыш кыйын. Биринчиден айтып коеюн, ушу учурдан пайдаланып Бишкек шаардык мэриясына, жетекчилерине, Бишкек шаардык депутаттар кеңешине, анткени мен салыштырып көрсөм, эгерде 2000 жалпы бюджетибиз 156 миллион, ошонун ичинде айлык маанай баардыгы болуп, ошо капиталдык ремонт, аспаптарды алуу, костюмдарды тигүү 156 миллион каражат каралган болсо, быйыл 160 миллиондон ашык каражат каралды. Мына 2016 жылга дагы каражат салып атабыз, андан көбүрөөк деп. Эми муну биздин шаардык комиссиядан, шаардын мэриясынын комиссиясынан, аттан тиешелүү комиссиясынан өткөндөн кийин депутаттар сессияда карап бекитип берет. Эми албетте бир топ жакшы ийгиликтерге жетиштик деп айтсам болот. Биздин чыгармачылык топтор чет мамлекеттикке барып, кээ бир биздин чыгармачылык топтун артисттери мына Турцияга барып келди. Биздин окуучулардын чыгармачылык топтору чет мамлекеттерге барып, ал жерден гран-принин лауреаттары болуп келди. Анан мынакей биздин материалдык техникалык базабыз да жылдан жылга бекемдеп күчөп атат. Өнүгүүлөр бар. Мына чет мамлекетке барып, алар менен да келишим түзүп, алар менен да иш-чаралар жүргүзүп, тыгыз байланышта болуп келатабыз. Бул да бир жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Сиздин балдарды негизи эле жалпы элди кандай куттуктооңуз бар агай? Куттуктоо. Эми жаңы жыл маймыл жылы деп күтүп атабыз. Ошондо маймыл өзү мындай кыймыл аракеттүү, ичине мындай бир жерде турбаган жандык экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу келаткан жыл биздин мамлекет үчүн, эл үчүн мындай алдыга умтулуунун жылы болот го деп. Себеби эл ушундай бир аракет кылып, жеке өзү, үй бүлөсү, айылы, шаары болуп баары тең ушундай бир алдыга умтулсак, жакшы бир жаратыштарды жаратабызбы деп. Мен каалап кетерим, ошол жолуңарда ийгиликтүү болсун, каалаган жеңиштерге жетише берели. Кыска сиздин куттуктооңуз агай? Эски жылды баардыгыбыз жакшы маанай менен узатып атабыз деген ойдомун. Келаткан жылыбыз жакшылыкты, ырыскыны, токчулукту, элибизге пейил алып келген жылдардан болсун. Коомдук биринчи канал өзүнүн берүүлөрүн улантат. Бизден алыстабаңыздар. Кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.